Бул жолу депутаттар өкмөттүн ишмердүүлүгүн көбүрөөк сынга алышты. Алсак, Кыргыз-Нефтегаз ишканасынын жетекчилигинин ээлеген кызматына ылайыктуулугун кароо боюнча премьер-министрдин да парламенттеги тармактык комитеттин да токтому бар. Бирок ал ушул кезге чейин аткарылган эмес. Каржы полициясынын дагы аталган ишкана мунай өндүрүүдөгү мыйзам бузуулардын кесепетинен мамлекетке 1 миллиард сом зыян келтирилгени тууралуу бүтүмү бар. Буга карабай директорлор кеңешине талапкерлер катары мурдагы эле жетекчилер сунушталып жатыптыр. Финпол өзүнүн контролун алган ордуна кайтса жаллап берип атат. Ошолор менен сүйлөшүп алла деп. А жундан болсо маскачандар менен барып баса калып атат. Бул кандай көрүнүш десек болот. А жерде инвесторлор менен лицензиясын бар нарушениясы менен неправильный добыта деп тура скважиналар боюнча контракттар туура эмес түзүлгөн 1 миллиард сом ушерп болуп аткан жерде Финпол кайтадан ош жергиликтүүгө берип атат дагы. Мөөнөтүнөн мурун совет директору каралсын десе мурункуларды кайта берип бүгүнкү күндө ушундай ишке алып барып атышат. Муну ким кырышабайт этип ким кылып атат? Ал эми Рыскелди Момбеков учкун басмаканасынын банкротко учурашына өкмөттө кызыктар адамдар бар болушу мүмкүн деген күмөн саноосун жашырбайт. Анын айтымында буга чейин мамлекеттик маанидеги жашыруун документтердин баары учкун типографиясында басылып чыксын деген бир эмес 2 токтом чыккан эле. Бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттары менен дипломдору да дал ушул басмаканадан чыга баштаган. Эми жаңыдан киреше бере баштаганда азыркы өкмөт бул токтомдорду жокко чыгарып салыптыр. Бул жеке пайдасын ойлогондордун аракети болушу мүмкүн дейт депутат. Буга көз арткандардын негизги себеби бунун артында бир чоң мафия бар. Учкундун имаратына кызыккандар көп. Анын 50 000 чарчы метр складтары бар. Эң оболу мына ушул жерге көз арткандар көп. Эсиңиздерге салып кетейин, апрель революциясы болгондо бул сатылып кетмек. 2010 жылы февралда 700 миллион сомго бул аукционго коюлган. Азыркы күндө учкундун имаратынын 15-16 этажы менчикке чыгарып алган Оксана Малевана деген айым. И биринчи кабаты да менчикке чыгып кеткен. Бул монча башкы приказ. Мына ушуга көз аткандар айлык үчүн аягы тыйылбайт. Муногу өкмөттүн 2 токтомду өзгөртө койгону же болбосо өзүнүн колундагы мамлекеттик маанидеги документтердин бардыгын жеке менчик эмертең подземкадан басып чыгарышат. Бул эмне деген өкмөттүн саясаты мен түк түшүнбөйм. Ошондой эле 2013 жылы кабыл алынган менчик ээлеринин шериктештиги тууралуу мыйзам аткарылбай жатканы белгиленди. Анда жарылып кетүүчү кооптуу химиялык заттарды саткан ишканаларга көп кабаттуу турак үйлөрдүн биринчи кабатын ижарага берүүгө тыюу салынган. Анын аткарылышына 6 айлык мөөнөт берилген. Андан бери 2 жыл өтсө да майнап чыккан эмес. Өкмөттүн мындай көңүл коштугу жергиликтүү тургундар менен ишкерлер ортосунда карама-каршылыктарды жаратууда дейт Мирлан Жээнчороев. Турак жай имараттарында өнөр жай өндүрүш, курулуш, майлоочу химиялык жана жарандардын ден соолугуна коркунуч туудурган башка товарларын саткан дүкөндөрдүн, жарылып кетүүчү заттар менен материалдардын бар дүкөндөрүн, дүң соода дүкөндөрүн, адистештирилген балык жана жашылча дүкөндөрүн, мончолордун, сауналардын, кир жуучу жайлардын, кафелердин, химиялык тазалоочу жайлардын иштесине бөгөт коюлат деп айтылган, тыюу салынат деп. Бирок бүгүн өкмөт ал боюнча тартибин берген жок. Ошондой эле мамлекет башчынын быйылкы жылды тарых жана маданият жылы деп жарыялаганына карабай, маданий жайларды оңдоп түзөө иштери алга жылбай жатканы депутаттарды тынчсыздандырууда. Жада калса Бишкектен анча алыс эмес, Чүй областынын Аламүдүн районунда бир катар маданият үйлөрүн калыбына келтирүүгө каражат бөлүнбөй келет. Так, в Аламудунском районе Чуйской области. Чүй областынын Аламүдүн районунда маданият үйлөрү, айылдык клубтар капиталдык оңдоого муктаж. Алсак Байтек айыл аймагында маданият үйү 79 жылы курулган. Анын ремонтуна 10 миллион сом керектелет. Таштөбө айыл аймагында маданият үйү да ушундай эле камсыздоого муктаж. Ал эми Васильевка жана Виноградный айылдарындагы маданият үйлөрүн оңдоп түзөөгө 3 миллион сом керек болуп жатыптыр. Тарых жана маданият жылын пайдаланып, ушул курч маселелерди чечип берүүнү өкмөттөн суранат элем. Ошондой эле депутаттар тарабынан өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке киргенине карабай, айрым аймактарда көзөмөл өткөрмө пункттары Казакстан тараптан ачылбай жатканы айтылды. Өкмөт мүчөлөрү бул маселени тезинен чечип берүүлөрү керек дешет депутаттар. Мээрим Ташыбекова, Самат Өлөтакунов, НТС.